Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Республикабызда коронавирус пандемиясы менен түзүлгөн кырдаал ар бир жарандын жашоо турмушуна чоң таасирин тийгизди. Тактап айтканда, ар бирибиз мындай көйгөйгө биринчи жолу жолугуп, жанага каршы ыкчам жана стандарттуу эмес чечимдерди кабыл алууну талап кылган кырдаалды башыбыздан өткөрүүдөбүз. Тилекке каршы коронавирус дүйнө боюнча тез ылдамдыкта жайылып жатканына карабастан, биздин дарыгерлер бул илдетти ылдам жеңүү үчүн болгон күчүн жана мүмкүнчүлүгүн жумшоодо. Республикадагы эпидемиялык абалдын кесепеттерин жеңилдетүүгө өз күчтөрүн жумшаган жеке бизнес жана жарандык активисттер менен бирге бир катар мамлекеттик компанияларда, медициналык мекемелерге жана калктын аярлуу катмарына колдон келген жардамдарын жана колдоосун көрсөтүп келе жатат. Бул вирус менен ата мекендик саламаттыкты сактоо системасын күрөшүү кырдаалында мамлекеттик компаниялар четте калган жок. Ошондуктан сиздердин көңүлүңүздөргө жасалып жаткан иш-аракеттердин ичинен маанилүүлөрүнө токтолуп кеткенге уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал жарыяланган учурдан тартып, мамлекеттик компаниялар акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигине эсептерине которуп беришти. Ушу менен бирге мамлекеттик компаниялар акысыз байланыш, транспорт, медициналык кызматкерлерге жеке коргонуу каражаттарын, дезинфекциялоочу каражаттарын жергиликтүү органдарга өткөрүп, жана муктаждыктагы жарандарга азык-түлүк продукталарын таратып беришти. Ошентип, мамлекеттик компаниялар боюнча айта кетсем, Манас эл аралык аэропорту керектүү жабдуулар менен камсыздалган 50 орундуу стационарды, аэропорттун аймагындагы жайгашкан спорт залды кайра профилдөө боюнча ошол жерге азыр 50 орундук стационар ачылат. Буюрса бир жумадан кийин. Кыргыз нефтегаз Кочкор Ата шаарында спорт зал жана өз профилакториясынын базасында ковидке каршы ошол стационарды ачып, врачтарды тартуу менен керектүү жабдуулар менен камсыз кылды. Ошондой эле 100 орундуу стационар уюштурулду. Андан тышкары Кыргыз нефтегаз азыркы убакытта Кочкор Ата шаардык ооруканага ИВЛ аппараттарды жана Жалал Абад областык ооруканага кислороддук концентраторларды алып берет. Кыргыз Алтын боюнча айта кетсем, Кыргыз Алтын компаниясы борбордук медиктерге региондордон жардамга келишкен 65 дарыгерлерин тамак ашы менен, жатаканасы менен камсыз кылды. Кыргыз темир жолу компаниясы боюнча айта кетсем, бул мамлекеттик ишкананын алдында оорукана бар. Ошол оорукана COVID-19 жана пневмония оорусу менен ооруларды кабыл алууда азыркы учурда. Эми Айылбанк акционердик коому боюнча кислороддук концентраторларды жана жеке коргонуу каражаттарын сатып алып, саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берди. Мындан тышкары Айылбанк коргонуу каражаттары жана медикаменттер түрүндө Санатбаев атындагы спорт мектеп имаратындагы 150 орундук күндүзгү стационарга азыркы учурда жардам көрсөтөт. РСК банк регионалдык ооруканаларга медициналык жабдууларды жана ИВЛ аппараттарын сатып алууга каражат бөлүп берди. Мегаком компаниясы, Мегаком мобилдик оператору тарабынан медициналык кызматкерлерге, мектептердин мугалимдерине жана окуучуларына акысыз байланыш түрүндө жардам көрсөтүлдү.
Ошондой эле 50 кислороддук концентраторларды алып беришти. Жана 60 орундук стационар буюрса жакында бир жуманын ичинде ачылат, уюштурулат. Кыргыз Телеком компаниясы онлайн режимде оорунун дартын эрте аныктоо, калкка консультация берүү үчүн 40 телефон аппараты менен 118 тынымсыз байланыш уюштурду. Видеоконференция режиминде кеңешмелер уюштуруу үчүн коронавирус менен күрөшүү боюнча штабка акысыз интернет берди. Ошондой эле Инфоком компаниясы боюнча айта кетсем, Бишкек шаарындагы Кулатов көчөсүндөгү стационарды дары-дармектер менен бүгүнкү күндө камсыздап келе жатат. Мындан тышкары калкты тейлөө борборлорунун санитардык нормалар боюнча талаптар күчөтүлдү. Ошондой эле калган бардык мамлекеттик компаниялар өз мүмкүнчүлүгүнө жараша коронавирус эпидемиясы менен күрөшүүдө өкмөткө жардам көрсөтүү улантууда. Ушуга байланыштуу мамлекеттик мүлк фондунун атынан бардык медициналык кызматкерлерге өзгөчө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуну менен бирге дагы айта кете турган нерсе бул өкмөт мамлекеттик мүлктү ижарага акысынан бошотуу боюнча жакында токтом чыгарды. Бул ушул карантин убагында акчасы төлөнбөйт. Ошондой эле баланс кармоочу мекеме менен ошол арендаторлар чогуу акт түзүп фондко жөнөтсө, биз аны карап беребиз. Ошондой эле эң негизгиси мына өзүм айта турган сөздөрүм бар эле. Сиздерге белгилүү болгондой улуу залкар инсаныбыз Исхак Разаков айткан болчу. Мен ак болсом, сен ак болсоң, коом да таза болот деп. Азыркы дүйнөлүк пандемия жүрүп аткан кезде мен айтар элем. Мен беткап таксам, сен беткап таксаң, коом да сак болот деп. Сак бололу. Рахмат көңүл бурганыңыздарга, ден соолукта болуңуздар. Рахмат.